урматтуу ишкерлер. Рахмат. Кыргызстандын кайсы булушкан болбосун, кошуна өлкөлөр болобу, бизге келгиле бошко. Стабилдүүлүк, тынчтык, ишкерлерди коргоп беребиз биз. Бир гана мыйзамдуулук. Баардык нерсе мыйзамдуулук. Мыйзамды сакташыбыз керек. Туура. Ишкерлерди биз жанагындай салык төлөөчү, адамдарга жумуш берүүчү, адамдар катары бир адыр барктуу адамдарга айлантышыбыз керек. Туура. Ишкерлерди. Алардын бардыгын жанагындай кылып эле басым кылып аларды жанагындай басылткан болбойт. Ошондуктан биз мындан ары ишкерлерге ачыкпыз. Мына кече өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына 2025-жылы инвестиция Ош шаарына 44% министрлер кабинетинин төрагасы айтууда. Демек Ошко келип акча салам, Ошто бир ишкерлик кылам, бизнес ачам дегендер өтө кескин азайып кеткен. Талкалап атам. Бардыгын биз азыр айра калыбына келтирип, бүгүн мен кайрылуу жасайм. Урматтуу ишкерлер, Рахмат. Кыргызстандын кайсы булушкан болбосун, кошуна өлкөлөр болобу, бизге келгиле Ошко. Стабилдүүлүк, тынчтык, ишкерлерди коргоп беребиз. Коргоп алардын. Мен мына азыр мэриядагы бардык кызматтардын өкүлдөрүнө да айтып атам. Ишкерлерге адамча мамиле кылгыла. Туура. Адамча кылгыла. Баарын сүйлөшүп, мындай алардын үнүн уккула. Проблемадан качып кете берген менен чечилбей жүрө берет жылда. Ошон үчүн ишкерлерди Ошко келип акча салам дегендерди, бир чоң мындай инвестиция салам дегендерди биз коргоп, өзүбүз артынан чуркап жардам беришибиз керек аларды.